Бүгүн мен ата энемдин Кореяга конок визасы чыкты. Авиабилеттерди алып койдук да. Буюрса ата энемди Кореяга чакырып жатам. Буга чейин 2024-жылы атамды 3 жумага Кореяга чакырдым эле студенттик кезимде. Азыркы учурда F2 визам менен чакырып жатам. Бул видеодо конок визасын кантип алуу боюнча процесс жөнүндө баардыгын түшүндүрүп айтып кетем. Баса белгилей кетсем, бул документтердин баардыгын биз өзүбүз эле чогултуп, эч кандай агентство аркылуу эмес, өзүбүз эле баардыгын тапшырып, баардыгын бүтүрдүк. Ушундай сайт жасап койдум. Эгерде кимге керек болсо, ушул сайтыма кирип, баардык керектүү документтердин тизмегин көрүп, керектүү документтер жанагындай формалардын баарын көчүрүп алсаңыздар болот. В принципе, баардыгын эле таптаяр кылып койдум. Көп адамдар сурашат, ушундай конок визасын кантип кылдыңыздар эле деп. Ошол боюнча баардык маалыматтардын баарын бу жерге топтоп койдум. Башында эң биринчи кадам визага документтерди тапшырууга кезекке турасыздар. Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин сайтынан бул сайтка киресиздер. Бу жерге шилтемесин калтырып кеттим. Кезекке туруу кадамдардын баарын бул жерге скриншоттор менен баардыгын мынтип көрсөтүп койдум. Кызыл менен кайсыл кнопкаларды басыш керек, эмне кылыш керек деп. Кезекке туруу боюнча айта кетсем, элчилик экинчи жана төртүнчү күндөрү документтерди кабыл алат. Анан орундардын баардыгы бат эле толуп кеткендиктен алдын ала кезекке туруп коюшуңуздар керек. 1 ай мурун желательно. Мисалы, бүгүн 14-май болсо, эң жакынкы кезекке тура алчу дата 15-июнь болушу мүмкүн. Ошон үчүн датаны жакшылап карап, байкап, баардыгын алдын ала кылыш керек болот. Биз кезекке март айында туруп койгонбуз, 23-апрелге. И 23-апрелде бул документтерди тапшырдык. Бул жерде официальный сайттагы скриншотту коюп койгом, кандай документтер керек депчи, именно C31 деген визасыначы, конок визасына. Бул жерде ошол сайттан алынган информация по получению визы, инструкция по заполнению визы, образец по заполнению визы деген документтерди бул жерге жүктөп койгом. Буларды көчүрүп көрсөңүздөр болот. Бул жерде азыр кыргызчасын жазып даярдаган элем, ошол боюнча айта кетейин. Чакыруучу тараптан, Кореядан мен кандай документтерди жөнөттүм? Мен тараптан биринчи эле чакыруу катын жөнөттүм. Бу жерге жүктөп койгом. Аны көчүрүп алсаңыздар болот. Өзүңүздөргө көчүрүп Google Docs'тон эле ачып, баардыгын толтурсаңыздар болот. Мынтип бул жерге электронный подпись да коюшуңуздар керек болот. Кепилдик кат керек. Бул жерде кепилдик катты дагы жүктөп койгом. Буну деле Google Docs'тон ачып, баардыгын толтурсаңыздар болот. Өзүмдүн паспортумдун көчүрмөлөрүн жөнөттүм. Корей айдишкамдын жана чет өлкөлүк паспорттун копияларын жана иштеген же окуган жеринен маалымкат керек, аны жөнөттүм. Банктагы каражаттын бар экендиги тууралуу маалымкат. Бул жакта Кореядагы банк счетко акча салып, ошону көрсөттүк. 10 күнгө бир адамга болжол менен $3000 деп көрсөтсө болот да. Мисалы, мен мурун атамды чакырганда $2000–3000 көрсөтсөм, азыр апамды атамды чакырып жатам деп $7000–8000 көрсөттүм. Сапардын кеңири толук планы. Бунун атайын форма документи жок. Мындай эле Google Docs'тон жаңы документ ачып туруп эле ошол жака мындай кат жазсаңыздар болот. Мисалы, урматтуу консул, мен ушундай атым мындай, биякта жашайм. Атамды Кореяга ушундай себептер боюнча мынча күнгө чакырып жаттым эле. Биздин пландар боюнча ушул жактарга кыдыртып алып барам деп ошол нерселерди англисче же корейче жазып, аягында мындай сүйлөм кошуп кетсеңиздер болот. Буюрса атам аман эсен келип, Кореянын баардык эрежелерин сактап, эч эрежелерди бузбай кайра үйүнө кетет деп, мен ошого гарант болуп берем деп кошуп туруп, кол коюп койсоңуздар болот дагы. Ошондой документ болот. Анан 8-акыркы документ үйдүн контрагы Кореядагы. Кореядан топтолгон документтердин баардыгын мен электрондук версиясын эле жөнөттүм. Кыргызстандан ата энем аны принтерден чыгарып эле компьютерден барып алып барып беришти да. Эч кандай адамдар аркылуу Кореядан Кыргызстанга салып жибериштин кереги жок болду. Чакырылуучу тараптан болсо, атамдар кандай документтер жасашты? Ар бирөөсү жеке ар бир документти даярдап чыгышты. Эң биринчи документ визалык анкета. Ушул визалык анкета документин желательно Google Docs эмес, именно Microsoft Word деген тиркемеден ачып, ушул жактан толтурсаңыздар жакшыраак болот. Анткени барактардын могу параметрлери ошол жакка туура келет да. Визалык анкетаны толтурасыздар. Чет өлкөлүк паспорттун жана ID картанын көчүрмөсү керек болот.
чет өлкөлүк паспортты элчиликке таштап кетесиздер ошо документти тапшырганда. Анан мен точно ата энемди такташ үчүн аларга туугандыгым жөнүндө күбөлүктү алып барып бердик, көчүрмөсүн эле копиясын. Анан атам менен апам иштеген жана окуган жеринен маалыматтарды алышты. Ата энем дагы өз тарабынан банктагы каражаттын бар экендиги тууралуу маалымат менен акыркы 3 айдагы эсеп көчүрмөсүн алып барып беришти. Алар дагы банк счетуна $3000 салып көрсөтүштү дагы. Анан ошо банкты колдонуп атканын акыркы 3 ай ичиндеги транзакцияларды көрсөтүп чыгышты да. Ошол документтерди алып барышты. Жана сүрөткө түшүш керек болот визага, жана элчиликке барып документтерди тапшыргандан кийин $50 консулдук жыйын беришет. Ошол документтерди тапшыргандан кийин ушул документтердин тизмеги ушулар эле. Документтерди тапшыргандан кийин жыйынтыктарды кантип текшерсе болот? Могул сайтты калтырып кеттим. Бул сайтка кирип улам сайын бул жерде паспорт номерин, атын, туулган жылын, датасын жазып текшерип турсаңыздар болот. Биз 23-үндө тапшырганда монтип application received документтер кабыл алынды деген статуска чыгып калды. Андан кийин 13 майда under review деп документтер каралып жатат деп чыгып калды дагы. Эртеси күнү эле, то есть бүгүн уже 14 май visa approved деп чыгып калды дагы. Монтип certificate деп чыгып калат. Ал жерден визаны электрондук вариантын көчүрүп алса болот. Вот ошентип биз 23 апрелде тапшырдык, визабыз болсо 14 май чыкты. Болжолу менен 3 жума аралыгында чыгып калат жыйынтыктары. Ошол визанын 30 күндүгү, 60 күндүгү жана 90 күндүгү бар. Биз 30 күндүгүнө тапшырганбыз. Ошойдон биздин визабыз азыр 13 майдан 13 августка чейин 3 айлык окошко берилет. Анын ичинде single entry деп жазылып турат визабыздын ичинде, то есть Кореяга бир эле жолу кирип чыкмай, и period of stay, то есть Кореянын ичинде жүрө турган периоду 30 күнгө берилди да. Ошондо максимум 30 күн эле жүрүп кете ала тургандай кылып. Мен ата энемди буюрса 2 жумага чакырып жатам. 29 майга билет алдык, и кайра артка Кыргызстанга 11 июньга билет алдык. Түз рейс T-Way компаниясынан билеттерди алдык. Ар бир адамга болжолу менен $750 кетти. Туда-обратно 2 билеттери. Бул айтып берген видеом бардыгы могул сайтымдагы сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Эгерде ашыкча суроолоруңуздар бар болсо, комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Болгон бардык документтердин бардыгы бул жакка жүктөлүү. Мурун бардыгына телеграм берчүм, ошол жактан телеграмдан ар бирине индивидуально жөнөтүп жүрчүм. Эми болсо атайын ушундай сайт жасап койдум. Сайтыма кирип эле бардык керектүү маалыматтардын баарын билип, документтердин баарын көчүрүп алсаңыздар болот.